Салам достор. Жер шарына аябагандай кооз жерлер көп. Бардыгын айтып бере албасам дагы 10 кооз жерлерди айтып берейин. Анда эмесе кеттик. Чоң көгүш ойдун Lighthouse Рифанын ортосунда жайгашкан. Ойдуңдун диаметри 305 метр жана тереңдиги 120 метр. Азыркы учурда бул жер дайвинг кылуу үчүн жерлердин бирөөсү. 12 километрлик мөңгүдөгү Аляска үңкүрү. Анын өзгөчөлүгү башка үңкүрлөрдөн өзүн ээрип кайра тоңуп өзгөрүп турган мууздар болуп эсептелет. Мууз ээри баштап булактарды пайда кылып кооз рельефти калтырат. Мальдив толкундары. Толкундар кечинде жылдыз сымал болуп жаркырап күйүп турат. Себеби суунун ичиндеги жаныбарлар организмдин химиялык реакцияларынын натыйжасында көк түстөгү энергия бөлүнүп чыгат. Ошол үчүн асмандагы жылдыздар суунун көлөкөсү болуп көрүнөт. Виктория шаркыратмасы дүйнөдөгү жалгыз 100 метрлик туурасынан жана 1 километрлик узундугу боюнча шаркыратма. Туристтер шаркыратманын чет жагына келип Зами бассейнине эс алышат. Шаркыратма Африканын сонун жерлеринин бири болуп саналат. Ал эми кийинки керемет Пейт тоолорунда жайгашкан Антилопа каньону. Бул каньондун капталдары саргыч кызыл түстө болуп, антилопа жаныбарынын терисине окшош болот. 100 жыл бою шамал менен суунун натыйжасында тоо кыркалары курчулуп, ачык жана көзгө укмуш көрүнө турган нерсени берген. Башка тоолордон айырмаланган Кытай жергесинде Гонсю провинциясында тоолор өзгөчө болуп саналат. Жане Даңсия тоолору петрографиялык жана геоморфологиялык түрү ушул жерде гана бар экендигин билдирет. Жайкы эс алууга кайсыл жакка баргыңарды билбей жатсаңар, Вилла Франка аралына жөнөңүз. Аралда бир нече пляждар, суу спортунун бардык түрлөрү жана ошондой эле эс алууга бардык шарттар түзүлгөн. Сүйүктүүлөр үчүн тоннель Украинанын Клевен шаарында орун алган. Бул тоннелдин бактарын кыйган токтоткондон кийин бийик болуп өсүп кеткен. Тоннель жайкы убакта жапжашыл болуп кооз көрүнүп калат. Ал эми кийинки жер Кытайдагы Юньнань провинциясында жайгашкан. Бул террасалар деңиз деңгээлинен 200 метрден 2000 метрге чейин бийиктикте болуп, 20 000 километр квадрат камтыйт. Кёкенхоф Нидерландынын бүткүл дүйнөлүк өзүнүн гүлдөрү менен белгилүү болуп саналат. Паркта 4,5 миллион тюльпандын 100 түрү кездешет. Бул жерде гүлдөрдүн 3 түрү эгилген. Биринчиси тюльпан бардык сорттор менен, экинчиси роза гүлдөрү жана үчүнчүсү суудагы кооз орхидея гүлү. Парк ар бир жылда апрель айынын ортосунан май айынын ортосуна чейин